Şu kişi kelbeyli koysunçu. Ministerstvanın adına. Amurхан Батырбек. Putin nerede oturdu? Sizin de kompetentliğinizi biliyoruz. Alişer Gerek yok. Taşbayev. Суроо боюнча жооп берип атабыз. Biz sizin Суроо неге боюнча өзүңүздүн жооп жеке мамилеңизди албай жооп атпайбы? кеңешке чыгарасыз. Токтотуңуздар Амурхан эми жеке Батырбеков. отношениңар бул жерде эми Сөйлебейін деген адамды сөйлетіп жатыр. Мына зам министрдің беріп отқан Алишер Тарпушбаевич мына 15 минут сұрау берді. Сұрауға жауап ала албады. Простой вопрос. Эмне кылдыңар ошол сельхоз продукция боюнча бааларды туруктуруштуу үчүн эмне кылдыңар десе, мен сельхоз эмне кылыш керек экенин билбейт да. Понимаете? Сүйлөбөгөн адамды сүйлөп турат да. Унчукпай эле отурат эле. Билбейт кантип кылышын. Простой нерсени билбейт да. Мисалы картошканын баасын түшүрүш үчүн просто картошканы көбүрөөк өндүрсө, картошканын баасы түшөт. Piyazды көбүрөөк өндүрсө, пияздын баасы түшөт. Ошону түшүнбөйт. Биз мисалы бул жерде мындай деп эле айтса болот, же билбейм деп эле койбойт да. Жок айлантып тегерентип эле айлантып тегерентип берет. Демагогия занимается да. Анан капа болоттор. Билбеген нерсени билбейм. Бул мен юристмин, наркы эмеден сурагыла деп эле айтпайсыңарбы? Билбеген берде мындай жинде эмес да, берде баардыгы эме сельский хозяйствода иштеп отурган адамдар отурат, баарын жакшы билген. Элементарный нерсе да. Ошол картошканы көбөйтүш үчүн основной продукция, этти көбөйтүш үчүн, нанды көбөйтүш үчүн андай мындайды эмне кылганыңарды айыл чарба айтып бериш керек да. Ошону эле көбүрөөк өнүктүрсөңөр бардыгы түшөт да, турукташтырат да бардыгы. Неужели это непонятно? Она могут туруп демагогияны гнать эткен токтоткулачы. Просто сидим да, вот время тратим. Билбеген нерсени билбейм деп айтыш керек. Бул менин компетенциям, мен юристмин. Мен моун жакшы билем. А бул могу зам министрди чакырыш керек эле деп туруп башка иш келиш керек эле буга. Сени жөнөтпөй. Сүйлөбөгөн адам сүйлөп турасыңар. Ошондуктан давайте бул жагынан действительно даярданып келсин. Же болбосом нормальный адам келсин. Эмне? Бул универсальный эме кайсы эле вопрос болсо ушул келет да. Жооп бере турган адам келсин деп, компетентный адам келсин. Бул жерде действительно сельхозпродукциянын бааларын туруктуштуруу, анан кийин жана суу менен обеспечение. Бул өзү бизге только касается суу, ошол башка менен чатагыбыз жок деген ответти угуп атабыз да. Это что за ответ? Ошого мен ойлойм, даярданып келишсиндерчи. Анан ушу киши келбей эле койсунчу министерствонун атына. Амурхан Батырбекович. Пусть он не раздражает, народ не раздражает, депутатов не раздражает своим демагогией своей. Мындай өзүнүн компетенция жагынан келсинчи буякка келсе. А могу жерге действительно айыл чарбаны жакшы билген адам келсинчи самы, который знает, как решать эти вопросы. Анан бул эмеде Алмаз Темирбекович, вот в 2006 году мен эмеде Кытайда болдум да, с этого времени уже 17 жыл өттү да. Ошондой эле Кытайлар, мына Кашкарда болдум, Кашкар бизден да какыраган жер да, таштак жер. Анан там настолько плотная почва, таш болуп катып калган, что жамгыр вообще сиңбейт да. Ошону учетко алып туруп, жамгыр жааганда естественный баягы эле эмелер бар го, чуңкурлар. Ошол эки жагын тосуп туруп, жааган жамгырды ошол жерге топтоп атат да. Понимаете? Эки жагын тосуп туруп. А бизде мисалы мына Баткендала Тромсе өткөндө бардык го. Мына эменин жолдун өдө жагы, жанагы Кадамжа району, Бүргөндүн үстү. Ошол жактан келет селдер барды. Ошол жактан эмне МЧС менен бирге, жергиликтүү бийлик менен бирге, ошондой естественный жанагы водоемдорду куруп туруп эле, ошол жактан селди ошол жакта эле токтотуп калса болбойбу? Пайдасы менен. Ошон бага акча деле көп керек эмес да. Естественный дөңдөрдүн арасын эле тосуп туруп, ыңгайлуу жерлерден келе жаткан селди ошол жакка туруп берсе болбойбу? Анан ашыкчасыны ошол жерге бир дамба коюп туруп, это же просто, это же дешевле гораздо. Силер болсо
БСР курабыз анандай манандай деп туруп, дүйнөнүн немесин жок кыласыңар акчанын. А когда бир ошонун 10% эле естественный водоемдорду кылып салсаңар болот. Естественный рельефти колдонуп туруп эле. Эмнеге ошону жасабайсыңар? Мына азыр глобальный потепление болгондуктан погода именно ушундай болот. Проливные дожди будут заменяться засухой. Проливной дождь болгондо ошол водоемдордун баарын толтуруп салбайлыбы? Анан үстүнөн анан кийин акырындап суу келе бербейби? Ошону жасаса болбойбу? Кытайдын опыты вот, это же простейшие вещи, элементарные вещи. Надо просто мозгами чуть-чуть пошевелить надо, да? Посмотреть на месте, сделать мониторинг, рекогносцировку местности и просто чуть-чуть сделать анализ. И мозгами пошевелить. Ошондо аз эле акча менен көп нерселерди куруп коесуңар. Ал жерде силер кыйналбайсыңар, суу сиңип кетет, ал болот деп. Тосуп эле койгула болду. Сиңгени сиңип кетет. Ол кийин анан чыгып дагы бир жерден чыгат булак-сулак болуп. Озеленение калып келет, ошол жердин климатын өзгөртөт. Ошол жерде озеленение болгондон кийин өзүңөр жакшы билесиңер. Мына Кытайда, например, ошол эле Кашкарда они уже признали, что дарак өскөн жер жамгыр тартат. Жамгыр тартат. Ошо какыраган жерлерге ошо жамгырдын суу эле жок дегенде жана саксабылдарды отургузуп туруп эле койсо, ошол жамгыр тартат. Суу тартат өзү. Ошентип жанагы эмелерди эме кылып атпайбы? Эмнеге мындай иштерди кылбайбыз, ай? Вот вы чем занимаетесь? Понимаете, в чем дело? Мен качандан бери айтайын, Министерство сельского хозяйства, занимайтесь политикой. Нет, вы не политики, все в коммерцию кинулись. Все бизнес делают, свой собственный. Сүйлөбөйүн деген адам сүйлөтөсүңөр, да? Своей некомпетентностью. Аманкан Дмитриевич, я вас очень прошу, ушу келбесинчи. Эмнеге ушул эле бар жагга жөнөтөт? По любому вопросу сельского хозяйства, по всем вопросам, как будто он дока. Билбейт эчтекени түшүнбөйт, айыл чарбаны. Элементарно анализды билбейт. Ну, неужели непонятно? Мына 15 минут эме кылса айланып берип, как плохой студент на экзамене, да? Ошондуктан мен билбейм, муну кандай кылыш керек? Вот, вы знаете, сами в тупике, и нас в тупик загоняют. Да? Эмне кылышыңды билбейсиң, эмне чечим алышыңды билбейсиң. Вот что с этим делать? Бир компетентный адам менен бир компетентный разговор жок, да? Невозможно поговорить. Только демагогия. Бир жооп ала албайсың нормальный суроого. Урматтуу Султан Абдраш, жеке сапаттарга өтпөй эле койсокчу. Сиз компетенттүүлүгүңүздү кто-нибудь слово давал? демагогия дегенди. Ему кто-нибудь слово давал? Сиз өзүңүзгө жооп бериңизчи. Ким коммерсант? Ему слово кто-нибудь давал? Это что за этот самый? Аманкан Батырович, жеке сапаттарга өтпөй эле койсок, регламентке алып барсыз. Жеке Калай калпасак? өзүңдүн компетенцияңды көргөзүп атасың. Мына Алишер Ташбаевдин мен унчукпай отурдум. Сиздин деле компетенттүүлүгүңүздү билебиз. Алишер Кереги жок. Ташбаевдин. Суроо боюнча жооп берип атабыз биз. Сиз эмнеге Суроо боюнча өзүңүздүн жеке жооп мамилеңизди албай жооп атпайбы? кеңешке чыгарасыз? Токтотуңуздар Аманкан эми, жеке Батырбекович. отношениңар бул жерде бул Аманкан Батырбекович, какие отношения? Я его Сиз дайыма критикую ушул за его маселени көтөрөсүз. некомпетентность. Коммерцияда За то, что он не может. ким это. коммерция кылып Что за отурат? поведение? Аманкан Батырбекович. Пожалуйста, выведите его отсюда. Регламентке ылайык Я вас прошу, выведите отсюда. Я требую это. В конце концов. Чыгып кетсин берден. Келбесин экинчи бияка. Он некомпетентный просто. Куламай Абдрашитович, силер бул маселени биринчи жолу көтөргөн жоксуз, мурунда да бул маселени көтөргөнбүз. Бул боюнча мен министерствого кат жазгам. Министерство бизге приказын берген. Именно ушул тиги комитетке каралуучу ушу Шерипов Нурлан бөлүн деп туруп приказдар бар экен. Эми аны биз министерстводон приказ менен эмеспи? Если мындай боло турган болсо анда Кабминге кат жазалы. Компетентный адамды келтирсин. Биз суроо ала Эми бүгүнкү күндө бөлүнгөн киши ушул экен приказ менен. Мен сиз баягыда мурунда көтөргөнсүз, мен ошондо министрге кат жазгам. Сиздин сурооңуз боюнча. Ал жерден официальный жооп алгам бүгүнкү бөлүнгөн боюнча. Мындан кийин комитет бүткөндөн сиз менен чогуу сүйлөшөлү да, анда давайте чогуу барып чечели бул маселени. Давайте, Хорошо. Вообще вопрос этот надо поставить. Хорошо, чечели бул маселени. Я вот официально обращаюсь к Акылбеку Джапарову. Решите этот вопрос, уважаемый Акылбек Усенбекович. Хорошо, Почему бул сюда маселени приводят? Вообще, чыккандан почему чечели. таких некомпетентных людей держите здесь? Пусть он идет юридической консультацией занимается, а не сельским хозяйством. Ар бир жерлерде өзүнүн эмеси бар экен. Муну чыккандан кийин чечебиз. Урматтуу чакырылган коноктор,
негизги биздин комитеттен депутаттардын кылган баягы замечаниясы мен туура деп ойлойм. Былтыркы жылдын 20 жылдын жыйынтыгы менен Кабмин отчет берген да, туурабы? Мамлекет боюнча эмне жумуш жасалганын, канча бюджет коротулганын, ошол жерде ар бир министрдин өзүнүн укуктары бар, жана ошонун нормалары бар. Ошону мен айтып берсеңер болот да, былтыркы жылдарда моунча болду, моунча жумуш кылынды, могу алынып келди, мынча un сатып алдык, мынча солярка келди деп туруп айтып койсоңор болот да. Бул эми элементарный эле вопрос, ушуну эмне үчүн азыр аябай катуу деңгээлге чыгарып атабыз да? Бөлүнгөн акча бар, кылынган акча бар, мамлекетке кирген продукция бар, мамлекеттен чыккан продукция бар. Ушуну эле жыйынтыгын айтып койсоңор, бул маселе көтөрүлбөйт болчу, бул элементарный эле вопрос да. Теперь бул боюнча, экинчи мавзу боюнча, дагы бир депутаттардын мен мындай колдоп кетет элем. Биз мыйзам чыгаруучу органбыз, биз мыйзам чыгарды силер алып келип атасыңар, бирок ошонун положениясын алып келбей атасыңар да. Бул боюнча да мурда эле сөз болгон Нурлан Турганбекович. Бизге мыйзамды алып келердин астында ошонун положениясын чогуу алып келгилечи. Анткени биз мыйзамын чыгарып берет экенбиз, анан Кабминден положениясын каалагандай чыгарып коюп атасыңар да. Туура жагы да бар, туура эмес жагы да бар экен. Биз ошо положениясын карап туруп, анан ошого жараша мыйзамын чыгарып берели. Атанан эртең күнү жогорку кеңеш мындай как мүнөлүү катары болуп калат да, мыйзамды силер чыгаргансыңар деп атат. А положение силер башкача өзгөртүп коюп атпайсыңарбы? Бул туура эмес да. Ошон үчүн положение мыйзамсын карап жүрсөк. Андан тышкары Алмаз Темирбекович, эми отчетуңуз жакшы эле, бирок мындай бир немени айтып калачы, кайсы регион былтыркы жылга силерден коюлган тапшырманы аткарган жок? Кайсы область же болсо кайсы район? Ачык айталы да бул жерден. Даярдоо иштери боюнча бизде бар райондар начарыраак болгондор, бирок алар жанагы эле тендер маселеси. İşte geçip kalgan nemeleri var. Кээ райондордо тендер өтпөй калып, экинчи жолу өтүп ушундай кичине кармалгандары бар. Атак райондун баары эле иштеп атат. Подготовка жүрүп атат. Эми ал кээ жерлерде оюндар да бар да. Ошону мындай бул жерде биз ачык айтып кетсек, кайсы регион, кайсы область аткарган жок. Бул ошого карата жумуш алып баралы да. Мына азыр мен сизди билип турам. Азыр сиз ачык айтсаңыз, ошол жерде азыр региондон областтын губернатору сизге таарынат, же болбосо райондун акими сизге таарынат. Ошол маселени ачык айтып, ачык сүйлөшпөйлү кээ жерлердечи. Ачык айталы. Мына могу эки жер слабый болуп атат. Бир жагынан жакшытыр, но экинчи жагынан начар болуп атат айталы да. Ошону жерден айтсак, мына конкуренция да болот эле, анан ошол жумуш астыга жылганга да жакшы болот эле да. Ошол тырышып иштейби деген ойду айтып атам да. Мен туура түшүнүп атам эми ар бир жерден. Ушуну бир кийинкиде көңүлгө алып койсоңор, ачык алып чыксаңар, ачык элдин астында ачык жарыялайлы. Мына эки мына область, мына эки губернатор начар иштеп атат, же болбосо мына аким начар иштеп атат. Же болбосо эми жана внутренний УОЗ начальниктерине биз киришпейли. Но бирок регион боюнча, пожалуйста, айтсаңар ачык. Кайсы областьтын артка тартып атат бизди? Кайсы область эл менен жакшы иштебей атат? Любой маселе боюнча, ирригация маселеси боюнча, айыл чарба продукция маселеси боюнча ачык айтып, ачык сүйлөшпөйлүбү? Ошон үчүн мына ушул жерде мына талкуу, мына тартыштар ушул жерден чыгып атат да. Андан тышкары мына эки дайыр маселе, урматтуу Алмаз Темирбекович, могу техникалардын ремонттору боюнча. Жана силердин спецсчетуңар 70-80 миллион деп атасыңар. Бирок биз билгенде, мына менин билгенимче, кээ бир райондордо УОЗдун техникалары иштебей турбайбы? Эскилиги жеткендери бар, кымбат запчасть менен оңдолбой тургандар бар. Бул маселелер боюнча кантип чыгабыз положениядан? Биз быйыл бүт райондорго бөлүп бердик, сураган акчаларын, канча акча керек ремонт техникасына, баарын эле бөлүп бердик. Болгону кээ бирөө жанагы Кытайдын техникалары да, Кытайдан келген запчасттар кичине узарып кетти, убакыт мөөнөттөрү жана. Кээ бир запчасттар жакшы убагында келбей атат, 3 айдан келип аткандар бар. Азыр ошо перебойлор болуп атпайбы? Ошол эле башка техника баарын эмес калыбына келтиребиз, бирок сиз туура айтып атасыз, эски бар эле. Эң жаңы экскаваторлорго 9 жыл болду. Техникаларга. Ошонун ичине да иш апарып атабыз, жанагы донорлор менен да иштеп атабыз. Мына жайка менен да буюрса чечилди, эми быйыл жылдын аягына чейин кагаздын эме бүтсө, эмки жылкы алып келип беребиз деген убадасы бар. Анан бюджеттен дагы биз 1 миллиардка сунуштаганбыз.
ошону 250 миллионун карап беребиз деп атышат. Анан калган болсо жылдын аягында же эмки жылдын башында деп атышат. Нурлан Турганбекович, bizde жанагы департамент жана эмнебиз бар, Айыл чарба министрлигинде техник